Бейиш нуру. Чаян. Жашоодо эмес, видеодон көргөндө эле адамды коркута турган жаратык. Учурда дүйнөдө чаяндын 1700 түрү бар. Алардын ичинен өзгөчө чаян Androctonus crassicauda чаяны. Башкача айтканда кара чаян. Узундугу 8 сантиметр. Төсү кара күрөң болот. Эң эле уусу күчтүү болгон чаян. Ал чакса адам өлөт. Кара чаяндардын өтө чоң пайдасы да бар. Анын уусу башка түр чаяндарга каршы антидот катары колдонулат. Башкача айтканда, башка түр чаяндардын уусунун таасирин жогото турган касиетке ээ. Ошол эле кезде ботокс сыяктуу бир топ тармакта колдонулат. Мисалы, денедеги рак клеткаларын эритип жок кылууда, сөөктөгү кальций туздарын калыбына келтирүүдө өзгөчө касиетке ээ. Чаяндар жупташкандан кийин ургачылары эркектерин жеп өлтүрүп салышат. Эркектен алган спермаларды эркексиз калган учурда жумурткасыз калбаш үчүн денесинде 3 жылга чейин сактап калат. Муну менен эркексиз калса деле 3 жыл бою жумуртка тууй берет. Негизинен чаяндар 20дан 120га чейин жумуртка тууйт. Чаяндар ысык жерлерде жашаган өтө чыдамкай жандыктар. Мисалы, идишке салып оозун жаап койсо, абасыз, суусуз 2-3 жыл өлбөй жашай алат. Керек болсо үстүнө суу куюп, тоңдуруп салып, бир нече күндөн кийин муздан жарып чыгарып койсо, кайра жашай берет. Экинчи дүйнөлүк согушту баарыбыз билебиз. Америка Япониянын Хиросима шаарына бомба таштаганда бардык жандыктар өлүп, бир гана чаяндар тирүү калган. Адамдын организми 60 градустук радиацияга туруштук берсе, чаян 600 000 градустук радиацияга туруштук бере алат. Жаратылыштагы эң чоң душманы чиркей. Чиркей чагып кетпеш үчүн көбүнчөсү түндө жана шамал жүргөндө сыртка чыгат. Бул чаяндар үчүн коопсуз учур. Эгер чиркей ага коно турган болсо, дароо койругунун учундагы ийнеси менен чиркейди чагам деп атып, өзүн чагып өлтүрүп алат. Биз үчүн эң коркунучтуусу бул чаяндын уусу. Эгер чаян дене боюбуздун өйдө жагын чакчу болсо, аман калуу ыктымалдуулугу дээрлик жокко эсе. Чаян чакканда алгач булчуңдардын иштешине таасир эткен үчүн жүрөктүн токтошуна алып келет. 1 литр уусу дүйнөлүк рынокто $10 миллион барабар. Бирок 1 литр уусун чогултуу оңой эмес, жылдар керек. Уусу 15 күндө бир жолу саалып турат. Учурда дүйнө жүзү боюнча чаяндын уусун өндүрүп, аны саткан бир нече ишканалар бар. Анын уусу фармацевтикада баалуу табылга болуп саналат. Чаяндар негизинен тирүү жандыктарды жейт. Көбүнчөсү жөргөмүш, курт кумурска, чымын чиркей, чегирткелерди жеп жан багышат. Биз кээде сыртынан карап, ушул чаянсымал жандыктарды пайдасыз, керексиз деп ойлойбуз. Демек Аллах кара чаянды өтө маанилүү бир кызмат үчүн жаратыптыр. Анын адамзат жашоосундагы орду кызматы маанилүү. Бул коркунучтуу жандык болбогондо, балким дүйнө жүзү боюнча рак оорусу баш болуп, көптөгөн оорулардын дарысы табылбай калмак. Албетте, ааламдагы жаратыктар пайдасыз, керексиз эмес. Алар жөн эле жаратылып калгандай эмес. Ар биринин чоң кызматы, милдети бар. Баары өз милдеттерин так аткарышууда. Бир гана адам баласынан башкасы. Адам баласынын милдети эмне? Биздин милдет Аллахты таанып билүү жана ага ибадат кылуу. Рисале Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейиш нуру.